Dabbatül ard жер алдынан чыккан жаныбардын өз ордунан чыгышы. 4 буттуу. Куранда келип атат. Бул жаныбар ахыр заманда адамдар бузулуп, Алланын буйруктарын аткарбай, ак динди бузук динге алмаштырган кезде Алла Таала чыгарат. Dabbatül ard. Бул кыяматтын эң чоң белгиси болгон бир жандык. Арабча маанисинде dabba сөзү тынч, акырын үнсүз козголуу дегенди туюндурат. Кыямат кайымдын алдында чыгуучу бул жандык касиеттүү Курандын 4 аятында жекече түрдө, ал эми 4 аятында көптүк түрдө келет. Бул жандык баягы Даджал эмес. Бул жандык Яжуч Мажуч дагы эмес. Бул таптакыр башка жандык. Асаба сүрөсүнүн 14 аятындагы Dabbatül ard сөзү Сулейман пайгамбардын аса таягын чириткен куртту да билдирет. Акыйда китептериндеги кыяматтын чоң белгилерин тизмектегенде Dabbatül ard жандыгынын пайда болушу да айтылат. Ал кыяматтын башталышына аз калган кезде жерден чыгат. Ал жаныбарларга биздин аяттарыбызга ишенбеген адамдар тууралуу айтып берет.